Ош шаарында гуманитардык жардам муктаж үй бүлөлөргө жетүүдө. Каладагы Сулайман Тоо муниципалдык аймагында 60 миңден ашуун жашоочу бар. Көпчүлүгү көп кубаттуу үйдө жашагандыктан кварталдык комитеттер аз камсыз жана күнүмдүк тиричилик менен жан баккан жарандардын тизмесин тактап чыкты. Атайын чечимдин негизинде калаада каттоосу бар жогуна карабай жарандар колдоолорго ээ болууда. Бүгүн дагы шаар тургундарына социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында ачылган депозиттик эсептен каржыланган азык-түлүк жардамы жеткирилди. Ар бир баштыкчанын ичинде 12 түрдүү керектөөлөр салынган. Болуп аткан шартка байланыштуу биздин атабыз Москвада карантин болуп, мындай гумпомошко биз жазылдык эле. Өкмөт башчыга, биздин шаар мэриябызга чоң рахмат ушундай көмөктөшүп жардам бергенге. Өзгөчө абал киргизилген күндөн тарта өкмөт, темирчилер жана шаардык мэрия тарабынан жалпы 26700 үй бүлөгө азык-түлүктөн жардам көрсөтүлгөн. Жардам алгандардын дээрлик көпчүлүгү кырдаалдан улам жумушун токтоткондор. Берилип жаткан гуманитардык колдоолорду комплекстүү жүргүзүү үчүн жергиликтүү бийлик алдындагы комиссия, кошумча ар бир аймактардагы элдик комиссия иш алып барууда. Мамлекеттик бюджеттен атайын акча каражаты бөлүнүп, алдыда 20 миң аз камсыз үй бүлөгө азык-түлүк таркатылуу мерчемделүүдө. Эми бул жерде действительно байкы инвалид группадагы инвалидтерге, көп балалуу ата-энелерге, анан пенсионерлерге, үйүндөгү муктаж болгон адамдарга бизге берип жаткан гумпомош жакшы эле жетип атат, бизге жакшы эле жеткизип берип атат. Биз элдин атынан, өзүбүздүн атыбыздан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай дүйнө жүзүндө болуп жаткан апаттан сактануу үчүн элдерге көрсөткөн жардам үчүн биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизге берилген гумпомошту список боюнча мүмкүнчүлүгү критерийлерге туура келген жашоочуларга бөлүп берип жатабыз. Илдет менен күрөшүү үчүн ачылган атайын эсепке бүгүнкү күнгө чейин 4 миллион 700 миң сом акча каражаты түшкөн. Каражаттын көпчүлүк бөлүгү дарыгерлердин коопсуздук үчүн каралып, медициналык коргонуу каражаттары алынууда. Материалдык резервден таркатылган унга кошумча 10 миң литр май дагы дал ушул эсептен коротулган. Жергиликтүү бийлик атайын каражаттын бөлүнүүсүн, өзгөчө гуманитардык жардамдардын элге жетүүсүн тыкыр көзөмөлгө алган. Айтсак, каалаган жаран жүргүзүлүп жаткан иштер менен ачык айкын таанышса болот. Жетти биз муктаж элек ушу өкмөттөн бөлүп берген продуктлар бизге жетип келди. Рахмат чоң бардыгыңыздарга. Ошол немеден келди, мэриядан келди, мына биз алдык. Рахмат ушуларга. Ушундай бизге окшогон муктаждарга берилгени жакшы да, мындай маалдачы. Ошону колдоп кубаттап, бүт бардыгын ачка койбогон мэрияга чоң рахмат айтабыз. Мындай оор кырдаалда мамлекет жарандарга атайын социалдык колдоо көрсөтүү программасындагы иштеп чыккан. Анын негизинде бир дагы жаран кароосуз калбайт. Муктаж үй бүлөлөр тийиштүү даректерге кайрылса, кезеги менен азык-түлүк жардамы жеткирилет. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, жаңылыктар.